дүйнөнүн тарых сабагы. Кунт коюп сабакка көңүл бурабыз. Кайтарым байланышка чыкканды унутпагыла. Бүгүнкү сабактын темасы дин жана диний турмуш. Бүгүнкү сабактын планы христиан дини жана диний турмуш. Католик чиркөөсү жана саясий турмуш. Ватикан собору. Католик чиркөөсүнүн жаңы шарттарга ыңгайлануусу. Православие жана протестант дининдеги жаңылыктар. Ушул пландагы темалар боюнча маалымат аласыңар. Кунт коюп көңүл буралы балдар. Дүйнөлүк диндер: буддизм, христиан, ислам дини. Христиан дини жана анын булактары. Дин, динчил, таква эң кымбат, эң кадырлуу маданияттын курмандык бөлүгү болуп саналат. Дүйнө жүзүндөгү кеңири жайылган диндер: буддизм, христиан, ислам дини. Христиан дини байыркы цивилизациянын кризисинин шартында пайда болгон. Христиан дининин негизги идеясы Иисус Христостун күнөөдөн арылуу миссиясы. Христиандык диний окуунун негизги булагы Библия, ыйык жазма же Кудайдын деминен жаралган документ болуп эсептелет. Христиан дини адегенде биздин заманга чейинки 1-кылымда еврейлердин арасында пайда болгон. Башкача айтканда 4-5 кылымда мекеме жана бирдиктүү уюм катары калыптанган. Католик дини жалпы ай ааламдык агымдын өзгөчөлүгү. Римдик папанын бүткүл христиандардын үстүнөн башчылык кылуу ролу жөнүндөгү окуу болуп саналат. Ал Кудайдын жердеги элчиси тарабынан жарыяланган. Католик агымда Кудайга сыйынуучулук өтө салтанаттуу мүнөздө болуп, музыка менен коштолот. Храмдары, скульптуралар жана картиналар менен кооздолгон. Католиктик агымда целибат, дин кызматкерлеринин никеге турбоосу негизги шарттарынын бири болуп саналат. Католик агым Батыш Европа, Латын Америкасында, Африкада жана Азияда таралган. Православиеде католиктик агымдан айырмаланып, бирдиктүү борбору жана чиркөөнүн бирдиктүү бир башкаруучусу жок. Ар бир православиялык чиркөө өзүнүн жашаган чөйрөсүнө жараша саясий багытты карманат. Православиялык агым Чыгыш Европа, Жакынкы Чыгышта, Балкан жарым аралында жана Азияда таралган. Эң ири православиялык чиркөө Орус православиялык чиркөөсү болуп саналат. Протестанттык агым 16-кылымдан баштап европалык өкүлдөрдү каптаган реформанын натыйжасында пайда болгон. Анын католик дининен айырмаланып турган башкы белгиси Кудай менен адамдын чиркөөсүз түздөн-түз байланышы жөнүндө окутууну багыттаганында. Протестанттык агымдын мүнөздүү белгиси Кудай жөнүндөгү окуу жаатында жана саясий багыт жаатында да көптөгөн тармактарга бөлүнгөндөрүндө болуп саналат. Протестант дини Германияда, Швейцарияда, Англияда, Скандинавия жарым аралында, АКШда кеңири таралган. Католик чиркөөсү жана саясий турмуш. 19-кылымда католик чиркөөсү Батыш Европадагы феодалдык абсолюттук тартиптин тиреги болуу менен анын руханий жана саясий турмушунда күчтүү позицияны ээлеген. 1848-жылы революция Папа Пий IX Римден качып чыгууга аргасыз кылган. Бирок Франциянын, Австриянын жана Неаполдун куралдуу кийлигишүүсү менен 1850-жылы Римге кайтып келген. Ал католик чиркөөсүнүн мурдагы таасирин калыбына келтирүүгө зор кайрат күч менен киришкен. Католик чиркөөсүнүн таасирин ашкере күч алышы буржуазиялык чөйрөдө интеллигенциянын кеңири коомчулуктун арасында кооптоону туудурган. Ошентип ага либерализм жана улуттук көз карандысты каршылык көрсөтө баштаган. Көпчүлүк католик өлкөлөрдө, өзгөчө Францияда, капитализмдин, индустриялаштыруунун жана урбанизациянын өнүгүү шартында жана жумушчу кыймылынын өсүшү менен калктын тең укуктуу катмарларынын арасында антиклерикализм жана атеизм жайылтылган. Ватикан собору антиклерикалдык маанайдын өсүшү Папа Пий IX талапкерлештеринин өз айланасына топтоого мажбур кылган.
1864 жылы ал «Силабус биздин замандагы башкы ашуулардын тизмеси» деген токтомду чыгарган. Анда рационализм, либерализм, социализм жана башка 80 багыт айыпталган. Ватиканда папанын гана бийлигинин аброюн көтөрүүгө тийиш болгон жалпы соборду чакырган. Ватикан собору 1869-1870 жылдары католик диний окуунун негизги жоболорун папалык бийликтин жогорулошу жана папанын күнөөкөр болбой тургандыгы жөнүндө документтерди кабыл алган. Мына ушундай документтардын кабыл алынышы католик чиркөөсүнүн өсүп өнүгүшүн шарттаган. Бул конгресстин катышуучуларынын бир бөлүгү папанын күнөөгө батпастыгы жөнүндө энциклопедияны кабыл албастан өздөрүнө эски католик чиркөөсүн түзүшкөн. 1890 жылдан тартып эски католик чиркөөсүнүн эл аралык конгресстери чакырыла баштаган. Католик дининин жаңы шарттарга ыңгайлануусу. Германиянын канцлери Отто фон Бисмарк өлкөнүн түштүк батышындагы католиктердин сепаратизминин күчөп кетишинен сактанып, католик чиркөөсүнүн саясий турмушундагы ролун басаңдатууга аракет кылган. Бул саясат культуркампфа деген ат менен белгилүү болгон. Башка өлкөлөрдөгү антикорализм да күч алган. Ушундай шарттарда католик чиркөөсү заманбап шартка ыңгайлашуу жолуна түшүүгө аргасыз болгон. 1891 жылы Rerum Novarum жаңы нерселер жөнүндө энциклопедиясын жарыялаган. Ал католик чиркөөсүнүн социалдык мамилелер жаатындагы программалык документтеринин бири болуп калган. 1905 жылы чиркөөнү мамлекеттен бөлүү жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышына жетишкен. Бул католик чиркөөсүнүн беделин түшүрө урган катуу сокку эле. Рим папасы француз католиктерин бийликке баш ийбөөгө чакырган. Православие жана протестант дининдеги жаңылыктар. 1905 жылы 17 октябрдагы манифестте диний ишеним эркиндиги жана башка диндерди урматтоону жарыялоого аргасыз болгон. Православие динине башка христиан динине өтүү эркиндиги мыйзамдаштырылган. Ошондой эле сектанттык агымдарга жана башка эски үрп-адаттарга уруксат берилип, либералдаштырылган. Протестант дининде диний либерализм идеялары Библияны ар түрдүүчө талкуулоого, динди илим менен келиштирүүгө умтулган, социалдык проблемаларды жеңилдүүлүк, жигердүүлүк менен өзүнө аралаштырган модернизм кеңири жайылган. Капитализмдин кемчиликтерин сынга алуу, таптардын кызматташ болуусу жөнүндөгү окуу менен айкалыштырылган христиандык социализм кыймылы пайда болгон. Христиандык социализм кыймылы пайда болгондон баштап профсоюздар жана башка массалык уюмдар түзүлгөн. Католик дининдеги модернизмге караганда протестанттык модернизм кыйла күчтүү позицияны туткундаганы өтө таасирдүү болгон. Христиан чиркөөлөрүн бириктирүү үчүн кыймылдагы экинчи кадам Эдинбургдагы 1910 жылдагы өткөрүлгөн миссионердик конференцияда жасалган. Ал конференцияда экумендик гректерден бизче которгондо аяаламдык деген атка конгон. Ушун менен балдар сабагыбыз аягына чыкты. Кыскача болсо да түшүнүк алдыңар. Тема боюнча суроолор көрүнүп турат. Ушуну окуп, билип, түшүнгүлө. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.